Assalamu alaikum barыңыздарга. Biz hazır İshak Polotxon айыл аймагы Халмион базарынын берки чыга бериш жагы мына Баткен тарапка кетип аткан жеринде турабыз. Ушул жерде туугандар устахана, чоң устахана арендага берилет. Ошондой эле апаларыбыз палас килем жууп отуруп кыйналбайсыздар. Чоң паластарды дагы жуушат. Мынакей жолдун боюнда бул жерди көргөзүп кетейин. Мына базардан чыга бериште петролин заправка, андан кийин бул жагында мына көк заправка, и мына дарбаза коюлган. Ушул жерге палас килемдериңиздер алып келсеңиздер, очеред көбөйүп кетпесе, bir күндө кургайт, bir күндө жууп берет. Видеонун башында эле сиздерге айтып көргөзүп кетейин. Мына чотти гараж арендага берилет экен. Эси дагы аябай инсаптуу, мындай жакшы киши. Уста келерибиз алып иштетсеңиздер болот. Мынакей. Жай өтө кеңири. Сиздерге дагы бир жарнаманы таап койдум мына. Мен азыр Кадамжай району Абдусамат айылын билесиздер. Арканын үстүндөгү жаңы айылдар куруп жатат го. Ошол жерде, ушул жерде 15 сотук жер сатылат экен. Туугандар, китепте бардыгы чийилген, көрсөтүлгөн. 15 сотук жер, документтер бүт баары жайында. Ошол темиз цемент забор турбайбы? Ошодон бер жака 30 сотук бирөөнүн жери, адан кийинки жер сиздердин жериңиздер болот. Баасы 2 миллион сом кеми бар. Сүйлөшүү жолдору бар мына забордон наркоштаңыздар тосулган уже. Бул жагыга сиздер тосулсаңыздар теп-тегиз жер мына. Теп-тегиз жер. Бул жагы базарга жакын. Мына сиздерге базарды көрсөтөйүн мына. Как раз бүгүн жума күн. Мына жума базар, базарга жакын. Бул жагында мектеп жакын, садик жакын, суу мына үйдөн чыгыптыр. 30 метрден суу чыкты дейт. Мынакей төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар, алып коюңуздар жер издегендер. Насип кылсын. Мына сразу эле мына гараждан баштайын. Яма 8 метр. Эки машина кеңири экенин батат. И 120 метр квадрат мынакей мына. Ушул гараж арендага берилет мына. Устакелерибиз көпчүлүк айтат экен. Мынакей караңыздар. Өтө кеңири экенин. Андан кийин болсо мына каттар усталар экелерибиз, аква чыгарыштат, айнек жасашытат. Ушул жерден бир эле место калды мына. Ошол жер 50 метр квадрат ичи. Ошол жер дагы арендага берилет. Иш жүргүзөм дегендерге. Ошондой эле мына жерде паластарды сиздерге көргөзүп кетейин. Өтө чоң паластар мына. Кафелер, ресторандардыкы, ишканалар, офистер, жеке имараттардыкы. Алып келе бересиздер ушул жергечи. Негизи мындай чоң мойка Кадамжай районунда жок элечи буга чейинчи. Балким бардыр, мен көрбөгөндүрмүн, бирок мынчалык чоң палас жуучу жерди мен көрө элекмин да. Мына карасаңыздар, мындай машиналар менен сонун кылып жууп берет. Мына телефон номерлары көрдүңүздөр, а? Ошондой эле мына караңыздар, эң оригинал, таза, жакшы шампуньдар менен жууп берет мынакей. Баягы кири дагы чыкпаган паластарыңыздарда кирлерин, тактарын чыгарып салат. Мынакей, көрдүңүздөр, а? Ушул средстволорду ким билген болсо окуңуздар мына. Мощностью күчтүү бардык техникаларынычы средстваны көрдүңүздөр. Ошондой эле мына биринчи пилесос болот мына. Пилесос менен таптаза болуп чаңдары, кийин анан карсер мына. Карсер менен дагы мындай болуп тазаланат мына. Көрдүңүздөрбү? Кыскасы мына караңыздар, төрөлүп турат мынакей. Паластар жык, Кудайга шүгүр мынакей мына. Клиенттер алып келатат. Элибиз бай боло берсин азыр. Мурдагыдай биздин апаларыбызга окшоп жай келгенде, аракка суу келгенде, ой палас жууш керек деп кимдин балалык кезде өткөн, мен дагы өлөш кабышып чоңойгонмунчу, щеткалар менен жашап атабыз, жууп кыйналбайт азыркы келиндерге жыргалда жашоочу оомат келди сиздерге. Карабайсыздарбы мына паласты алып келиптир. Толтура кылып караңыздар. Бул жагыда да паластар ушундай тазаланат эми. Мына палас караңыздар, узуну канча экен? 14 метр. 14 метр палас экен караңыздар. Нар жактарга жайылган мына. И ошондой эле мына караңыздар, машина бул жакта мынакей ушундай машинка менен пенкаларды жакшы чыгарып туруп, тазалап, жылтыратып жууп берет. Мына жуулган паластар бул жака жайылат мына, көрдүңүздөрбү? Таптаза болуп, кургатылып, какайтып, жылтыратып сиздерге тапшырылат. Мына жуулган паластар караңыздар, аппак болуп калган мына. Таптаза болупчу. Şu tömöндө telefon номерлерге чала бересиздер. Ошондой эле мен сиздерге адрести көргөзүп кеттим. Дагы бир жолу айтып кетейин. Ошол Халмион базарына келесиздер. Базарынан чыгып Баткен тарапка келатканда эле петролин заправкадан өткөнүңүздөрдө дарбаза коюп койгон. Ошол дарбазадан эле сиздерге эми ориентир. Ошол дарбазадан эле түз кирсеңиздер
Şu жерде табасыздар. Номерге чалып сөзсүз эме кылыңыздар. Бүгүнкү күндө заказдар көбөйүп атат. Ошондо эле помещение арендага берилет. Жүрүңүздөр ошондо. Жакындан сиздерге көргөзүп кетейин. Мен зерикпел. Биогумуселгейт, а? Мен мына секирип өтө албайт ама кайтышта көргөзөм. Мына. Мына карасаңыздар мына. Мынакей. 50 метр квадрат ушул жердеги арендага берилет. Ушул эле номерлерге чаласыздар. Ошондой эле жанагындай биогумуселгейм дегендерге арендага берилет. Сетка. Кыскасы бардык нерсе мына. Станок бар, өтө көп. Дагы акебиз көбөйтөйүн дейт. Элди ушу кыйналбасын деп көп нерселерди алып келип жатат. Мына ушул аппараттагы арендага берилет. Баасы кандай, паласты канчадан жуат, кан тигенде кандай убакыт кетип калат. Ошондуктан номерге чалып туруп байланыша бересиздер. Эми инсап менен эле жакшы кылып жууп, тазалап сиздерге эме кылып берет. Уста келер, ошондой эле мынау устакана боюнча дагы ойлонуп көрүңүздөр мына. Кеңири кенен азыр машина деген аябай көбөйдү. Чынбы? Каерге барсак эле ушу тыгылып эле мындай бир тыгылып машина кайра коюшту биле кыйнала беребиз го. Ата бул жерди карасаңыздар, чоң бир 10 та фураны алып келип коюп моңдой бересиздерчи. Ошо лайк басып коюңуздар. Аламжан медиа ар дайым сиздер үчүн кызматта, ар дайым пайдалуу, элге жакшы жардамаларды жарыя кылат. Ошондуктан бизге катталганды унутпаңыздар, тааныштарыңыздарга, туугандарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар мына палас жууш боюнчачы. Майлиңиздер онда дагы көрүшөбүз.